Салам, кандайсыздар? Бардык сүйүктүү досторубузга, угармандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө салам айтам жана сиздер менен чогуу 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Чай гана канча 10 мүнөт. Болгону гана 10 мүнөт убактыңызды бөлүңүз дагы. Бүгүнкү күнгө карата жан дүйнөңүздү азыктандырыңыз. Бүгүнкү темабыз болсо сонун биз кыялдануу жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Кыялданасызбы? Же кыялданбайсызбы? Мына ушул тууралуу. Достор, дароо эле баарыңыздарды эгерде ушул YouTube каналга каттала элек болсоңуз, катталууга чакырам. Катталыңыз, биз менен бирге жагымдуу, сонун маалыматтарды угуңуз. Кыялдануу жөнүндө сөз кылсак, чындыгында баягы кыял деген эмне? Бул самоо, эңсөө, умтулуу, бул мечта деп коет эмеспизби? Бул кыялдануу. Максат адам кыялданганда гана ал бизди максат коюуга жетелейт. Эгерде кыялданбасаң, адам максат койгонду билбейт. Мисалы, мен 10 жылдан кийин момундай жашагым келет деп максат кыялданабыз да, биз өзүбүздү ошол адам катары элестетебиз, анан кыялдана баштайбыз. Мен сулуу кызга үйлөнгүм келет дейт дагы, жигиттер шымаланып алып сулуу кызды издеген жөнөйт да. Тагыраак айтканда, биз кыялданабыз, анан максат коебуз. Эгерде кыял болбосо, анда максат койгонду билбейт экенбиз. Сизчи, ардактуу угарман, эмне жөнүндө кыялданасыз? Кандай кыялыңыз бар? Таттуу кыялдарыңыз менен бөлүшүп кетиңизчи, ылдый жакка комментарий жазып. Биз үчүн бул абдан маанилүү, анан албетте биз алдын ала рахмат деп айтабыз. Кандай кыялыңыз бар? Кыялдануунун зыяны да, пайдасы да жок деген кептер бар го, Чынында эле ошондойбу? Кандай деп ойлойсуз? Кыялдануунун зыяны дагы, максаты да, пайдасы да жокпу? Албетте биз мындайга, мен мисалы жеке буга кошулбайм. Анткени жогоруда айтылгандай, кыял максатты жаратат. Сизге азыр же келечекте чындап эмне керек экенин ойлонуп көрсөңүз, мисалы, үй, машина, велосипед, тур, акча, кыялданып баштаганда майда чүйдө кийим кече, тамак ашка жетүүнү самабай, чоң нерсени, мисалы, үй, акыркы үлгүдөгү автоунаа деген сыяктуу, же болбосо бир жака саякаттап келем, кирешелүү бизнестин башында турганыңызды кыялданыңыз да. Майда чүйдөгө бат жетесиз, анда кыялдануунун кызыгы кетип калат. Эгерде чоңдо кыялдансаңыз, анда ага жетиш үчүн максат коюп, акырындан аракет кыласыз. Аракеттин биринчиси, ошол кыялыңызды күн сайын ойлонуңуз. Башкаларга айтыңыз: жакшы тилек, жарым ырыс. Дал ушул кыялдануу адамга энергия тартуулайт. Психологдор айткандай, жаман нерсени кыялданган адам дээрлик болбойт да, өлүп калсын, жок болуп кетсин, ооруп калайын деп эч ким кыялданбайт. Ал эми жакшы нерсени кыялданып жатканда, адамдын нерв системинде, жүрөктө, негизи эле бүт организмде кан жакшы жүгүрүп баштайт экен, дагы бакыт гормону чыгат экен. Бул эндорфин бөлүнүп чыгат. Көп кыялданган адам жаш болот. Адамдын ички энергиясы толуп, келечекке умтулууга, жакшы жашоого энергия бере баштайт. Караңызчы. Ошондой эле кыялдын дагы бир жакшы жагы, кыялдануунун, бул адамды стресстен чыгарат. Маанайы жок, кайсы бир кыйынчылыкка кабылган адамга күнүгө ойлонуп жүргөн кыялы, максаты жардамга келет. Мунун баары артта калат, баары жакшы болот, Дүйнөдө сиздикинен дагы оор маселе көп экенин эске алыңыз. Кыял позитив гана жаратат. Андыктан стресс абалында кыялданууну таштабаңыз. Ал сизди жаркын келечекке жетелейт. Көп апалардан угуп калам да, буюрса балам чоңойгондо момундай болот. Балам чоңойгондо деп бир апа айтып берди эле. Ачка жашашчу экен да, тамакка жетпейчи. Ошол учурда буюрса балдарым чоңойгондо күнүгө мен тамак жасап атып чарчайм деп кыялданчу экен. Ошол мага күч берчү дейт. Анан кийин эле чын эле балдары чоңоюп, акча таап келип, тамак ашка, кийим кечекке аралашып калганда, тамак жасап атып чарчайт да, анан ошондо ушул кыялын эстептир. Анысы кандай, достор? Кыял бул стимул. Кандай иш баштабаңыз, оорбу, жеңилби, анын жыйынтыгы кандай кубаныч алып келерин кыялданыңыз. Ийгиликке жеткендеги сезимиңизди элестетиңиз. Бул сиздин жасап жаткан жумушуңузду сүйгөнгө, андан рахат алууга жардам берет. Колуңуздан келбей калса, кыялдын баарын чемоданга салып туруп бекитип койбоңуз, Кыбыраган кырашат демекчи, аракеттин артында сөзсүз кыялданыңыз, анан ийгилик турат. Кыял фантастика эмес, аны дагы унутпашыбыз керек. Достор, кандай дейсиздер? Келечегин ойлонгондо, кыялданганда чаржайыт, ар кайсынын башын самай бербей, конкреттүү ойду ойлош керек. Бүгүн кыялданганың эртең туруп унутулуп калбаш керек да. Негизгиси, кыялды фантастика менен алмаштыра албаңыз. Мисалы, кайсы бир тасмада жактырган актёруңуздун жанындагы каарман болуп калсам, же сыйкырчы, же супермен болсом деген сыяктуу фантастикалык ойлордон алыс болуңуз.
реалдуу кыялданыңыз жана реалдуулукка жакын болуңуз. Кыял менен жалкоолук эч качан дос болбойт. Анткени жалкоо адам кыялданып эле жата берсе эч нерсеге жетпейт. Диванда жатып алып мен кыял кечмин, бир күнү асмандан оозума алма түшөт деген эреже албетте андай болбойт. Ошондуктан кыял менен максат, эмгек, аракет булар шеринелеш болгондо гана ийгиликке жете аласыз. Анан кыял деп калбадыкпы, бүгүн кыял жөнүндө көп айтып атпайбызбы? Кээде адамдар өтө кыял кеч болот. Кыял кеч бул кыялдануу менен кыял кечтин айырмасы бир аз башка. Кыял кечтер болот да, жатып алып окмуш нерсенин баарын кыялданып, бирок жашоого келгенде кыялданып бүт эле ойгонсо, реалдуу жашоо таптакыр башка. Баягы чатыры жыртык, чатыры жер тешик үйдө турат. А бирок жатып алып кыялданганда 3 кабаттуу особнякты имаратты кыялданат. Момундай болсом, мен ушундай болсом, кол алдында кызматкерлер жүрсө деп кыялданат. А ойгонсо эле реалдуу жашоо башка, анан ачууланат, бук боло баштайт. Ошондой болбош үчүн албетте достор, адам кыялданган соң кыймылдашы керек. Ал үчүн эмне кылышым керек? Мен жогоруда жана башында эле айта кетпедимби, подкаст кыялдануу бизди максатка түртөт депчи. Кыялдандыңбы? Мен 3-5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин дейинчи, азыркы экономикабыз менен 10 жылдан кийин үйлүү болгум келет. Демек, кандай үйлүү болгум келет? Анын бюджети мейли бир $40,000 болсун. Демек, 10 жыл аралыгында мен $40,000 табышым үчүн момча табышым керек экен. Бул менин тамак ашымдан, кийим кечегимден тышкаркы киреше болушу керек. Антпесе кантип үйгө чогултасың деп туруп, анан кийин конкреттүү майда кадамдарга бөлүп сал ошону. Ошондо гана сен кыялыңа жетесиң. Кыялдар орундалат достор. Жакшы ой, жакшылык чакырарын унутпаңыз. Кыялдарыңызды көзөмөлдөп башкара билиңиз. Ошол учурда гана жетем деген нерсеңизге жетесиз. Биринчи жаралган тоскоолдуктан эле сынып калсаңыз, анда кыялдарыңыздын орундаларына ишенбесеңиз, жакшысы кыялданбай эле коюңуз. Ал эми туура кыялдана турган болсоңуз, сөзсүз түрдө кыялдар орундалат. Кыялданыңыз, алдыга максат коюңуз. 10 жылдан кийин мен ким болом? 10 жылдан кийин менин жашоом кандай болот? Мына ошол жөнүндө ойлонуңуз. 10 жылдан кийин деле ушул жумушта ушундай айлык менен жүрөмбү? Же 10 жыл аралыгында мен мондай кылышым керекпи? Жашооңузду бөлүктөргө бөлүп туруп кыялданыңыз. Анан көп кыялданган адам, туура кыялданган адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Психологдор белгилегендей, жогоруда айтпадымбы? Жаман нерсени кыялданган адам болбойт. Адамдын баардыгы жакшы нерсени кыялданат. Мунун негизинде сиз ийгиликке жетесиз, мунун негизинде сиз саякаттайсыз, дүйнө көрөсүз, дүйнө таанымыңызды өзгөртөсүз. Андыктан дагы бир жолу айталы, кыялданыңыз. Достор, сиздерди мен Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырам. Биздин ушул сайтка катталганды унутпаңыз. Ал жакта сонун курстар, видеолор бар. Аларды көрүп, биз менен чогуу окуңуз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз, өндүрүңүз, өнүктүрүңүз. Жана өзүңүздүн кыялыңыз жөнүндө айтып койгонду унутпаңыз. Сыр болсун десеңиз дагы жазып коюңузчу. Кандай кыялыңыз бар ылдый жакка? Жана кайсы кыялыңыз орундалды? Мына ушул тууралуу жазып коюңуз. Мен күтөм. Мен аябай унаа айдагым келчү. Унаа айдаган кыздарды көргөндө шилекейим агып калчу да. Анан кыялданып жүрүп, анан жок, мен окушум керек дедим. Окугандан кийин жок, мен үйрөнүшүм керек деп анан атам дагы үйрөтүп жүрдү. Ошентип отуруп кыялыңа жетесиң. Анан өзүңдүн бир нерсеге арзырыңды, сенин колуңдан бир нерсе келерин мындай түшүнүп билип, деп өзүңө болгон баа жогорулап калат эмеспи, өзүңдү туура баалап. Бул дагы бизде кийинки ийгиликти багындырганга жардам берет. +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Ал жака өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду жазганды унутпаңыз. Бүгүнкү теманын негизиндеби же деги эле суроо болобу? Андан тышкары ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз жана ушул угуп жаткан YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Досум, сен да кыялдан мына деп туруп жакындарыңызга берип коюңуз. Мүмкүн кимдир бирөө үчүн бул мотивация болот. Кимдир бирөөнүн жашоодо шамы өчүп турса, мүмкүн аларга жардам берерсиз. Ошондуктан колубуздан келишинче подкастты жакындарыңызга, башка адамдарга таркатып, алардын дагы кыялданышына, алардын да ийгилик жетишине салымыңызды кошуп коюңуз. Барыңыздар менен коштошом. Сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.